Ассаламу алейкум устаз дейт. Мен казак жигитине күйөөгө чыкканмын. Жигиттин үй бүлөсү орустар сыяктуу нике кыйдырган эмеспиз. ЗАГС болсо болду дейт. Нике кыйылбай эле жашап келе жатабыз. Бир кызыбыз бар, Аллага шүгүр. Күйөөмө нике кыйдыралы деп айтып чарчадым. Төшөктүк карым катташка да баргым келбейт. Күнөө экенин билем. Эгер убактыңыз болсо жооп берсеңиз Аллах ыраазы болсун. Биздин убактыбыз сиздердики. Ошон үчүн илим алып, ошон үчүн аракет кылып жүрөбүз да. Кудайым болгону жалпыбыздын өмүрүбүзгө, ден соолугубузга берекесин берип, жаман көз, жаман сөз, жалган жала, курулай доомат, темир тордун аркасынан сактасын баарыбызды. Иншалла ошо сиздер үчүн деп колдон келишинче Кудайым адаштырбасын окуп жүрөбүз. Албетте убакыт бөлөбүз. Убакыт бөлгөнүбүз ушул. Эми айтайын дегеним, анда ультиматум коюшуңуз керек күйөөңүзгө. Жок, биз мусулманбыз. Мен мусулман аялмын, сиз мусулмансыз. Эгерде мусулман болгондо шариатка моюн сунуп жашаш керек. Ортодо канча бала болбосун, эгерде сиз нике кыйдырбасаңыз, анда мен сиз менен жашабаганга акым бар. Анда жашабайбыз. Ортодо нике деле жок деп коркутушуңуз керек болот. Эми албетте ортоңузда бала бар, бирок коркутуп ошону шартты коюш керек. Эми орусташып биз каяка барабыз? Орусташып отуруп каяка барабыз? Алар деле өзүнүн каада салтын, дин эрежелерин сактап атпайбы? Биз мусулман болгондо өзүбүздүн каада салтыбызды, эрежебизди, динибиздин өкүмдөрүн албетте колдон келишинче радикалдашып кетпей, өзүбүздүн ахли сунна вал жамааттын негизинде сакташыбыз керек. Айтыңыз ошентип. Претензия коюңуз.